Токтош Эмил Токтакунович 10 минут убакыт сурап атат. Мен сунушун добушка коем, добуш бериңиздер. Макул 64, каршы жок бар 64, катталды 76. Сунуш кабыл алынды. Эмил Токтакунович, келиңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу төрага. Кыргызстандын экономикасында экспорттун өсүү темпи күндөн күнгө жогорулоодо. Бир нече товарлар дүйнөлүк рынокто Кыргызстандын бренди катары таанылып калды. Атамекендик өндүрүүчүлөрдө жеңил өнөр жайында абдан жакшы көрсөтүшкө жетишти. Акыркы жылдары айыл чарба сектору жана азык түлүк өндүрүүчү да эл аралык базарда өзүнүн ордун таап келе жатат. Ушул жылдын февраль айында урматтуу президент Садыр Нуркожоевичтен ар бир айылдан бирден продукт деген жарлыгында да экспортту өнүктүрүүнүн баса белгилеп кеткен. Бирок жыл башынан баштап Орусиянын Роспотребнадзор мекемеси тарабынан Кыргызстандан чыгарылган ар түрдүү продукцияларга бир тараптуу бөгөт коюу көрүнүштөрү көбөйгөн. Албетте, ар бир мамлекет өзүнүн өндүрүшүн жана базарын коргойт. Бирок ошол эле учурда ЕАЭСтин алкагында ар бир өлкө ар тараптуу кызматташтыкта тең ата өнүктөш болушу керек эле. Тилекке каршы Кыргызстандын продукцияларына болгон кысым күчөп кеткенин көрдүк. Атап айтып кетсем, акыркы айларда эле балык чарбасында 9 февралдан баштап эң ири колбаса өндүрүүчү Тойбос компаниясына 9 апрелден баштап сүт азыктарын өндүрүүчүлөргө 21 апрелден баштап Россия Федерациясы тарабынан экспорттоого бөгөт коюлду. Ошондой эле айыл чарба өсүмдүктөрүндө текшерүү күчөгөнүн белгилеп кетем. Балык өндүрүү чарбаларынын продукцияларынын 90% Россия Федерациясына экспорттолот. Эгер Россия тараптан коюлган бөгөт алынбаса, бул өндүрүү секторун такыр жоготуп алуу коркунучунда турат. Же башка мамлекеттерге экспортко чыгуу жолдору менен жаңы рынок табыш керек. Эң ири эт азыктарын экспорттоочу Тойбос компаниясына Роспотребнадзор доомат койгон. Бирок кайра текшерүү баары таза экенин тастыкталса да бөгөт алына элек. Жыйынтыгында Тойбос компаниясынын имиджине чоң сокку урулуп, күндөн күнгө өндүрүшү төлмөндөп, келечекте өсүү пландары токтоп калган. Ал эми сүт азыктарын өндүрүүчүлөрдүн эгизсиз коюлган бөгөт чаралары тез арада алынбаса, ички базарда сүттүн баасы төмөндөп, сүт чарбаларынын рентабелдүүлүгү төмөндөйт. Мындан 2 күн мурда Россельхознадзор Кыргызстандын жүгөрүсүнөн да күмө бар деп жарыялады. Жакында мөмө жемиштерибиз бышып, кошуна өлкөлөргө жер жемиштер жана өндүрүш продукциялары чоң көлөмдө экспорттоло баштайт. Экспортто кеткен продукцияларга дагы башка дооматтар коюлбайт деп эч ким кепилдик бере албайт. Мен ушул көйгөйлөрдү чечүү үчүн бир нече чечимдерди сунуштайм. Бардык өндүрүш тармактарында терс таасирин тийгизбөө үчүн Роспотребнадзор менен ыкчам иш алып баруу керек. Башка өлкөлөр менен да ушундай жагдайлардын пайда болушуна жол бербөө үчүн алдын ала чараларды көрүү керек. Өлкөнүн экспорттук потенциалын өнүктүрүү үчүн Кытай, Өзбекстан, Түркменстан сыяктуу альтернативдүү рынокторду издеп таап, алар менен соода саттык алакасын бекемдөө керек. Кыргызстандын атынан
Евразия экономикалык комиссиясына кайрылып, ЕАЭП мыйзамдарын, принциптерин сактоону талап кылуу керек. Албетте, бул атайы кызматтар үчүн менин сунушум. Бирок, андан да олуттуу жана чечкиндүү бир чоң реформаны сунуштайт элем. Бул өкмөттүн түзүмүндөгү тиешелүү кызматтардын функциялары кайра каралып чыгып, алардын эффективдүү иш алып барып жатканына баа берилип, багыттарына жараша президенттин алдындагы 2 агенттикти түзүү боюнча. Биринчи агенттик атамекендик өндүрүш чыгарган продукциялардын сапатын көзөмөлдөп, айыл чарба жана азык түлүк коопсуздугун күчөтүү функциясын аткарат. Бул президенттин алдындагы Кыргыз азык түлүк көзөмөлү агентствосунун карамагына ветеринардык кызмат, фитосанитардык кызмат жана санитардык көзөмөлдөө кызматтарын киргизүү керек. Агентствого кирген тийиштүү кызматтар айыл чарба жана азык түлүк продуктыларын көзөмөлдөөдө биргелешип, бирдиктүү терезеден иш алып баруусу керек. Ошол эле убакта биргелешкен көзөмөл Кыргызстанда өндүрүлгөн продукциялардын сапатын жакшыртуу менен ишкерлерге ыңгайлуу болгон шарт түзгөнгө өбөлгө болот. Бул ички өндүрүүчүлөр менен биргелешип, иш алып барып, продукциялардын сапатына жооп берген мамлекеттик орган болуп калат. Экинчи агенттик эл аралык мааниге ээ болуп, кыргызстандык экспортчуларды коргоо максатында президенттин алдындагы Кыргыз экспорт агенттигин түзүүнү сунуштайм. Бул агентстводо экономика жана коммерция министрлигиндеги экспортко тийиштүү функциялар өткөрүлүп берилип, бирдиктүү терезе принцибинде экспорт компанияларды каттап жана тейлеп, юридикалык коштоо менен алардын кызыкчыларын коргоо зарыл. Президенттин алдында түзүлгөн агентстволор жогорку юридикалык статуска ээ болуп, өндүрүүчүлөрдүн экспорттук потенциалын жогорулатуу менен кошуна өкүлдөр менен тең ата кызматташканга шарт түзүлөт. Урматтуу депутаттар, мен бир канча адистер менен жана жабыркаган ишкалардын жетекчилери менен сүйлөшүп, ушундай жыйынтыкка келдим. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, ушул маселени ишке ашыруу үчүн урматтуу төрага профилдик комитеттерге тапшырма берип койсоңуз, профилдик комитетте талкуулап, иштеп чыгууга өбөлгө түзөт. Биз мындай мамлекеттик органдар башка өлкөлөрдө бар, бул замандын талабы. Рахмат. Рахмат, Эмин Токтогонович, эске алабыз, айтабыз комитеттерге. Урматтуу депутаттар, азыр регламенттин ушу 103-чү беренесине ылайык ар кандай маселелер болот. Ошону убактысын канчага чейин кылып алалы? 12-ге чейин кылсак туура эле болобу? Чейин кылабызбы? Анда урматтуу депутаттар ар кандай маселелерге жазылсаңыздар, аппарат таблону ачып коюңуздар.